Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздарга кутмандуу күн каалайм. Ийгилүүлүк, бактылуулук жана ден соолук баарыңыздарга. Мындай букетти балам үзүп келиптир мага. Розалар абдан жыты жакшы буркураган розалар экен. Мен өзүм гүлдү аябай жакшы көрөм. Анан балам менен таксырым ушинтип гүл үзүп келип берип турушат. Мен бүгүн шаарга барып ушундай дастаркон алдым. Бул дастарконду тетиги январь айында эле көргөм, жыл жаңырганда. Анан эми жайында араң алдым. Мен бүгүн сиздер менен өзбек улутунун тамагы камыр хасип жасайын деп чечтим. Ага 1,5 килограмм уйдун этинин фаршы, майда тууралган 5-6 баш пияз, анан бир аз ич май, 1,5 килограмм бышкан күрүч кошулат. Мынакей пиязын, фаршын, ич майын баарын даярдап алдым. Эми күрүчүн кошуп аралаштырам. Күрүч пышкандан кийин бир аз коюп коесуңар муздаганча. Андан кийин аралаштырасыңар. Камырын жууруп даярдап койдум. Буга эми татымына жараша мурч, чай кашык менен мурч, өтө ачуусу аз саласыңар. Кара мурч 1,5 чай кашык. Туз 1 чоң кашык. Эгерде күрүчүнө кошпосоңор, тузду көбүрөөк кошосуңар. Суу май 30 грамм. Анан мунун баарын аралаштырып алам. Бирдей массага келгенче буларды аралаштырам мындай. Эгерде фаршыңар болбосо, этти колго туурасаңар деле боло берет. Шаарга барып, шаардан инимдин чууда фаршын алып келип жасап атам. Халал. Муну аралаштырабыз жакшылап. Эгерде пияздарыңар чоң-чоң тууралган болсо, эч нерсе болбойт. Фаршы мантунукундай эле, бирок картошканын ордуна күрүч кошулат экен. Муну өзбек улутундагы айымдар жасаганын көрдүм. Анан мен да жасап көрөйүн деп жасап баштагам. Биз өзүбүз жасап жегенбиз. Эми мен силерге көрсөтүп жасайын дедим. YouTube'дан көрүп сиздер дагы ушундай тамактардан жасайсыңарбы? Мынакей фаршымды аралаштырып бүттүм. Эми азыр камырымды жайып алам, чука кылып мантунукундай. Мынакей жайып алдым. Өтө жука эмес, өтө калың эмес, мына мантунукундай болот. Муну эми мен 4 чарчы кылып доскага кесип алам. Жаңы алган дастарконумду кесип албайын. Тактайга мынтип кесем эми. Бизде эттин килограммы 430-450 чейин болуп жатат. Силерде канчадан болуп атат? Мен инимен 380ден алам фаршты. Инимдин фаршы аябай даамдуу, анан берекелүү. Мындай кылып камырды жайып алабыз.
Birinin üstüne birini koyup tegizlep jayıp alıp эми муну мантунукунан бир аз чоңураак кылып кесип алам. Мындай буручтарын кесип таштаймын дагы, баары тең болуш үчүн мынтип бүктөп кессеңер баары бирдей размер болот. Мынакей мындай кылып туруп. Мындай бөлүктөрүн алып салам аны жупка алганга. Бул лайфхакты үйрөнүп алыңыздар. Тегиз кесиш үчүн камырыңарды. Буларды кесип бүттүм. Эми муну түйөм. Азыр кандай түйөт көрсөтөм сиздерге. Муну ким каалагандай кылып түйсө болот. Бирок мен 4 бурчтук кесип эле тоголоктоп түйөм. Камырды алабыз. İçine салабыз фаршты. Анан 4 бурчтук дейден түйсөк дагы болот муну. Биринчи мындай жаап, бекитебиз. Фарштын мая калып калбаш үчүн. Анан мындай бүктөйбүз, түрөбүз. Мындай болот. А эгерде экинчи түйгөнүм болсо, мындай башкачараак. Мындай кылып салып туруп, бирок учтуу жагын бириктирип, мантуудай кылып туруп, анан мындай бүктөйбүз. Бул чапталбай жөн эле бүктөлгөн бойдон ушинтип каскандарга тизебиз. Силер да жасап көргүлө, абдан даамдуу болот. Мантуудан ич май кошсок, аябай майлуу болуп, жүрөккө тийме болуп калат. А бул жерден болсо күрүч майды өзүнө сиңирип алат дагы. Камыр дагы өзүнө сиңирип алат майды. Анан даамы абдан жакшы болот. Жасап жеп көргүлө, абдан оңой. Мантыдай кылып эле касканга 45 мүнөт бышырасыңар. Бирок күрүчүн гарнир сыяктуу кылып бышырып алышыңар керек. Дагы бир экин түйүп көрсөтөйүн. Анан касканга тизе баштайм. Эми майланган касканга мындай кылып тизе баштайбыз. Өтө жакын кылсак жабышып айрылма болуп калат. Жакын кылбастан ушундай кылып тизебиз. Мынакей бүттүм мен. Түйүп бүттүм. 4 касканым толду. Бир аз камырым ашып калды. Анан биз ал ашкан камырды мындай тактайга майда кылып кесип кургатып коём. Анан суюк тамак жасаганда кошуп жасайм. Мынакей кайнап атат суум. Касканымды койдум. Муну эми биз 45 мүнөткө коюп коебуз. Мынакей башынан баштап коюп койдум 3500 градус. 45 мүнөт да өттү. Мынакей тамагыбыз даяр болду. Астына салат жалбырагын тизип, мына кетчуптан куюп коебуз ортосуна. Анан даяр болду мынакей. Жасап жеп көрүңүздөр, абдан даамдуу.
Менин каналыма катталыңыздар, класс басыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Жаңы видеодон чыгарып турууга аракет кылам. Мынакей өтө даамдуу болуптур. Азыр ачып көрсөтөм ичин. Тогумдуу, даамдуу. Мынакей. Өтө майлуу эмес, өтө кургак эмес.